бияка келип катыша да калган эмес. Ал биздин немелерибиз, потому что губернаторлар дагы карап отурат экен. Ушунчалык эми биз мындай эркинбиз, биякта биз, конечно, мамлекеттин немеси эмеспиз. Эркин болгонубуз үчүн мындай эле кылып койсо болбойбу деп ойлойт экенбиз, бирок ушунчалык карап турушат экен да, баягыдай эркин кыймылдай албайчы. Анан раз полномочий берилип, ошол өзүбүздүн жердештер болуп аткан үчүн мен эми өзүмчө ойлодум эле. Бул болуп аткан жакшы тааныбайт экенмин. Биз көптөн бери Россияда жашап жүргөнүбүз үчүн же биз жактан баягы Баткенди жакшы билбеген адамдар келип атабы, мэр города деген аты чыкпайт вообще. Мисалы үчүн баягы райондук акимдердин, мисалы үчүн бир нерсе адам иш кылса кичине көрүнөт го, бияктан бияктан. Бул мынаны кылып атыптыр, анан бул мынаны кылып түп тынч да. Кыргызстанда мындай жетекчи немелер барбы? Алар бир нерсе кылып атабы? Мындай берилген эмес танага. Мен качан берилет дейм да. Губернаторда жок, акимда жок. Бизде только мындайда Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды биз только негативтерди гана угуп атабыз да. Кыргызстанга бирөө кол салыптыр, анан мындай болуптур деп. Биз качан мына мисалы үчүн мына аким мынаны жасап атыптыр, бул неме мэр мына жакшылык нерселер кылып атыптыр, анан ким депутаттар ушундай иштерди жасап атыптыр, анан кийин президент ушу жактарга барыптыр деп мен макул тышкы немелер совсем эле баягы алакалар, тышкы алакалар башка мамлекеттер менен мындай келишим түзүптүр, андай келишим түзүптүр деген аны уnuттук уже. Аны Советтер Союзу маалында көп көрчү элек да. Азыр андай нерсе жок. Только ушул чек арадагы болбогон мындай нерселерге гана көңүл бурулуп калат да. Адам баласы кайсы нерсеге көңүл бурса, ошо тарап өрчүп өнөт да. Биз мисалы үчүн өнүгүүгө фокусту койбой, только проблемага койгонубуз үчүн ушул убакытка чейин биздин проблемалар вообще чечилбей атат. Бардыгы көзүн жумуп коюп, бул билбейм мен эми эртең кылынган топтогон бийлиги, топтогон байлыгын эртең өздөрү менен коша алып кетчүдөй только жеке кызыкчылыктарын ойлоп атат. Мамлекетке келген адамдар өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга койгон ал болбойт да. Биз мисалы үчүн мамлекетте күйгөн адамдарды эч ким көрбөй атабы. Мына биз мисалы үчүн эл менен аралашып жүрөбүз. Кимдин канчалык деңгээлде мына элдерге кыз мындай күйүп айтып атат, кандай деңгээлде мына эмне үчүн бизде ар түрдүү мына партиялар, анан агымдар дагы кыймылдар болуп атат. Себеби ар ким ойлоп атат да, мүмкүн бул лидер аркылуу мен барып ушул жака салым кошомму депчи. Мисалы үчүн чет мамлекетке келген биздин мына жердештер, алар патриотизм бизде күчтүү болуп атат да. Если бизде мына шарттарды биз мисалы үчүн шарттарды коюп бизге түзүп бере турган болсо, ушул жакта жүргөн ошол патриоттук сезим менен элди жерди көрүп, чет мамлекетти караганда биздин Кыргызстан кандай көрүнүп атат деген аң сезими менен бара турган жаштар боло турган болсо, анда чындыгында биздин немебизди көтөрмөк да, ошол ар ким өзүнүн областын көтөрүп Кыргызстанга жакшы салым кошмок да. Азыркы 100 депутат, 120 депутат деп аларды бес столка эле отургузуп коюп анан элди тонотуп ар бири Lexus, джиптерде жүргөнүн бизге эмне кереги бар? Кылган ишинин мааниси жок. Даже мен депутаттарды ким 120 депутаттын бир 5-6-ысын эле тааныйт экенмин, калганы ал эмне кылып атканы непонятно да. Ошолорду сокращать этип туруп, мына элге иштей турган адамдарды коюп туруп ошол маселелерди чечпесек, билбейм мен мисалы үчүн лично мындай политикага барайын деген оюм жок, но бирок баргысы келген адамдар көп. Ошолорду колдош керек да, чынбы? Если мына мисалы үчүн азыркы боло турган немеде дагы, шайлоодо дагы туура эмес кадам кыла турган болсок, биздин ушул нерсебиз продолжаться этет экен да. Наполеон мынтип айткан экен. Если башчысы кой болсо дейт, командасы лев болсо дагы дейт, башчысы лев, бирок командасы кой болгондо жеңилет депчи. А ошон үчүн бизде эл өзүбүзчө биякта батыр болуп лев боло бергенибиз менен мындай духту көрсөтүш керек да, лидер дегенчи. Командасына духту көрсөтүп, давай деп мынтип пример кылып көрсөтүп коюп же болбойбу? Күчтүү команданы куруп туруп ар бир болуп аткан ситуацияда, мисалы үчүн жараны жаңы чыгып аткан убакытта доктурлар дагы сразу ошол нерсени басып койсо, ошол менен жакшы болуп кетиши мүмкүн. Тишиң оорутса дагы сразу ошол нерсени ичтетип койсоң жакшы болуп кетиши мүмкүн. А бардык нерсени кичинеден күнүнө көбөйүп отуруп, ошол тишти жууш керек болот, же ошол ириңдеп кеткен бутуңду кесиш керек болот да. Bunday nersege көңүл кошту коюп, өзү жакшы болот деп чирип баштаган нерсеге көңүл кошту кылган, мына азыркы учурдагы биздин өтүп кетип аткан жарадар болгон биздин жарандардын себеби болуп атат, ушунун бардыгы натыйжасы да. Ошон үчүн мен ойлойт элем. Менин дагы бир сунушум бар да. Мисалы үчүн биз азыр жакынкы күндө угуп атабыз. Биздин мына бюджетти жабыш үчүн Кыргызстан мамлекети
чет мамлекеттен дагы 462 миллион доллар кредит алыптыр. Эми макул алыптыр. Алып туруп эле bunday акчаларды мисалы үчүн кандай оборот кылып ошол акчаны кайра чыгарып алабыз деген жака үгүттөгөйнөн кийин буну иштете турган жака иштете турган болсок, ал жок болот дагы ушинтип карызга батып эле чет мамлекеттерден көз каранды болуп, анан бардыгынын алдында байкуш болуп көрүнүп жүрө беребизби? Андай болбойт да. Ошон үчүн мен дагы өзүмчө мындай оюма келди. Баткенди көтөрүш үчүн ошол алынып аткан фонддордо дагы акчалар бар экен, мисалы үчүн. Ошолордун көп суммасыны Баткенге жумшап, ал жерден губернаторго полномочияны берип, ошол жактан инвесторлор менен мына предпринимательдерди чакырып, Баткендик предпринимательдерди. Анан Баткендик ишкерлердин немесин көтөрүп, именно ушуларга поддержка кылып, например, Россияда 3 жылга чейин неме төлөбөсө болот да. Налог төлөбөй иштете болот. Бизге ошондой ишкерлерге мисалы үчүн пут тосуп, анан ар кайсы тараптан мындай чүт бир нерсе кылып койсо эле анан аны камап, наказывать этип, аларды коркутуп, үркүтпөй, ушуларга шарт түзүп, үйрөтүп дегенде, бизде мисалы үчүн ишкер болом деген мен көп баткендиктерди көрдүм, например. Ошол балдарга поддержка кылып, мына мамлекеттин алынган акчаларыдан ушуларга жардам кылып инвестиция кылыш керек деп ойлойм да. Анан ошондо буларды поддержка кыла турган болсо, себеби мен бизнес кылайын, акчам жок дегендер толуп турат да. Ошончо көпчүлүк немесини ошо Баткенге жумшаш керек. Анан ошондой иштерди алып барыш керек мына неме губернаторчу. Анан мындай деген неме бар экен да, чегарага жакын айылдарга атайын өзүнчө бир неме бар экен го, статус бар экен. Эмне үчүн ошол статус жазылгандагыдай, талаптагыдай иштебей атат. Ошол нерсе мисалы үчүн мына биздин Баткенде иштеш керек экен да. Эч кайсынысы ошол талапка жараша иштебейт экен. Анан мисалы үчүн пособияларды берилип аткан элдерге башка областтардагыдай эмес, именно ошол чек арада коркунучтуу жерде жашап аткан адамдарга хотя бы поощрение кылып, аларга 2 эсе кылып береби, алар ал жерден кетпей турган кылыпчы. Алар эмне үчүн кетип атат? Кыйналган үчүн кетип атат. Ошон үчүн аларга даже ошол мектептерде иштеп аткан мугалимдерге дагы айлыктарыны өзгөчө кылып, 2 эсе кылып бериш керек да. Менин оюм бул. Ошондо аякты кызыктырыш үчүн, кызыктырып элдерди ошо тарапка тартыш үчүн иштердин немесин жайлаш керек ошол жака. Көп ишканаларды ачыш керек, например. Эч ким мисалы үчүн мен уга элекмин ушул убакытка чейин Баткенге ушундай инвестиция боюнча чакырылып атыптыр. Анан бул жака келип мынаны кылгыла, андай кылгыла деген нерсени мен уга элекмин да. Ошон үчүн көпчүлүк инвестицияны мен ойлойм, что Баткен жака тарапка кылыш керек. И аскер жагыны дагы. Аскердин эң күчтүү жагыны Ак үйдү кайтара турган кылып, Бишкек тарапка кылып жумшаштын мен ойлойм кереги жок депчи. Себеби ал тарап мындай безопасный эле да. Анан эл көтөрүлгөндө эле жана элден сактаныш үчүн керек болбосо, ошол көпчүлүк биздин военный жактын күчүнү ушул Баткенге жумшашын мен талапка коймокмун. Ошол анан азыр эми общий ушу боюнча неме кылып койсок, талаптарды мен бир катар айтып кое турган болсом, мисалы үчүн биринчи социалдык жөлөк пулду 2 эсе бериш керек деп ойлойм, айлыктычы. Именно ошо Баткен тараптагы коркунуч туулуп жаткан жерлерге. Экинчи чек арага жакын жерлерге. Ооба. Пенсия, пособия деген нерселерди кечиктирилип берилет экен. Баткен эң акыр алат экен. Бардык неме тарабынан, мисалы үчүн паспорт тапшырса дагы башка областтарга караганда кеч келет экен. Любой жагынан Баткенге эң акыры берилет экен да. Менин сунушум ушуну жакын арадагыларга биринчи бербей, ошо чет жактагы Баткенден баштаса жакшы болот. Анан үчүнчү жагы, мисалы үчүн мигранттардын балдарын багып жаткан ата-энелерге өзгөчө каралашса жакшы болот да. Со всех сторончу мындай поддержка болсо сонун болот. Төртүнчү, ошол губернаторго өзгөчө полномочия берсе, же вице-премьер-министрлик ошо милдетти жөн эле берип койбой, ошонун өз алдынча ошо эли менен иштеп, ошо өз алдынча ошо жакта ийгиликтерди жаратканга уруксат бериш керек да. Неме катуу кармоо. Баткен тарапка военная базаны күчөтүш керек. Вот, андай болбойт. Себеби ал ошо бизди тоготпогондуктан ошо таш менен уруп отурганы бул өтө мындай. Биз үчүн ар бир мен билбейм, жердештерим эле эмес, не то что жерде мына аял киши болуп туруп, менин жүрөгүм оорут ошолордун таш менен ыргытып отурганчы. Алар
мылтык менен атса биздикилер таш менен ыргытып отурушат. Аэрофлот не болуш керек? Ооба, туптура. Ошо Аэрофлот өзү негизи аэропорт бар, Лейлекте дагы бар, Баткенде дагы бар. Ошону күчөтүш керек. Вот, Баткен тарапка военная базаны күчөтүш керек, анан ошол чек ара статусунун иштешинин талапка жараша жооп берсин. Ошол чек ара деген статус бар экен өзүнө. Баткен тарап ал статуска жооп бербейт экен да. Вот, анан алынган кредиттердин, акчалардын көп суммасы ошол Баткенге жумшалыш керек. Именно ошол Баткен тарапты көтөрүш үчүн, именно ошол бияктагы мигрант болуп жүргөн баткендик бир туугандарды ошол тарапка тартыш үчүн. Ошол менин сунушум. Дагы биякта жан келгендер бар, ошолорго дагы сөз берип койсок.